Талас облусунун 4 райондук жана 1 шаардык ички иштер бөлүмүнө жаңы кызматтык унаалар берилди. Бул Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү унааларды ички иштер министрлиги аймактардагы башкармалыктарына тапшырган. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Марлис Асанов кызматтык унааларды тапшырып жатып, аларды колдоно турган ар бир кызматкерлерге жоопкерчиликти бекитти. Айтымында эми бул темир тулпарлар милициянын ишин жакшыртып, кылмыш тартип бузуу фактылары катталган жерлерге ыкчам жетүүгө жана убакытты туура пайдаланууга шарт түзөт. Белгилей кетсек, буга чейин Талас облустук ички иштер бөлүмүнө коомдук кабылдама уюштуруу үчүн атайын унаалар берилип, учурда колдонулууда. Бул аракеттер милициянын техникалык базасын чыңдоого чоң өбөлгө болууда, дейт тартип сакчылары. Автоунаалар бар, бирок баягы убакыттын өткөнүнө байланыштуу эскилиги жетип, кээ бир машиналар, автоунаалар ушундай жүрбөй калган убактар бар. Ошо үчүн азыркы күндө ошо автоунааларды жаңыртуу максатында ушу берилип атат. Кылмыш болгон жерге, чакыруу жерге ошо тез арада жетүү, анан ошо сапаттуу баягы тейлөө көргөзгөнгө жакшы өбөлгө болот деп ойлойм.